Жигитим менен 24 саат сүйлөшөбүз биз, бактылуу болобузбу деп бир эже суроо бериптир. 24 саат сүйлөшөбүзбү, 28 саат сүйлөшөбүзбү? Мен таң калам 24 саат 26 саат сүйлөшкөндөргө, ошентип өмүрүн сүйлөшүүгө арнап аткандарга. Не тема кылат силер 24 саат сүйлөшсөңөр? Не тема кылат? Кийин жашооңордон кийин турмуш курдуңар дагы дейли макул. Турмуштан кийин дагы сүйлөшүүгө не тема кылат силер 24 саат сүйлөшсөңөр? 28 саат, 26 саат сүйлөшкөндөр, 2 сааттап 3 саат девушкасына убакыт бөлүп, ата-энесинен 1 саатта айыгандар ойлонушуңар керек. Жашоо силер ойлоп жаткан жеңил жашоо, комфорт жашоодо эмес. Ийгилик, бакыт, чындыгы бакыт. Күн сайын тырышып бир нерсени кайра кылып ийгиликке жетүү деген. Сиз билесиз, саарлап туруп чуркаш ден соолго пайда өзүңүзгө жакшы экендигин. Неге артка таштайсыз? Эмне үчүн эртең кылам дейсиз? Эмне үчүн муну кылыштын ордуна өзүңүзгө жеңил, нафсиңизге жаккан ошо кыздар менен сүйлөшүп же басып кетесиз? Ошондуктан кенен ойлонуп, алдынды ойлогонду билиш керек. Сиздин эң чоң катаңыз дагы бүгүнкү ишти эртеңге калтырганыңыз. Эртеңге калтырып жашыңыз 30га келип калды, же 40га келип калды. Артыңызды карасаңыз, артыңызда мындай пустой дорога да, эчтеке жок. Жолуңузда эчтеке жок. Кийин өтүп атканда артыңыздан эч нерсе калбайт сизден. Эң өкүнүчтүүсү дагы, ыйлай турган маселе дагы ушунда, урматтуу мекендешим.